Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammad ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Балдарды тарбиялоодогу кээ бир багыттар. Адам затынын атасы болгон Адам алейхиссалам бейиштен жерге түшкөндө, жана ошол бейиште жүргөндө дарактан жеп коюп, Аллах Тааланын буйругун аткара албай жерге түшүшү, мына ошол жерде болгон окуяда биз үчүн үлгүлөр, сабактар бар. Ошол жердеги биздин балдарыбыз бир ката кылганда, жана аларды тарбиялоодо, адепке салоодо, эскертүүдө, жазалоодо бир катага түшкөндө кантип мамиле кылышыбыз керек үлгүлөр бар. Аллах Таалам Куранда пайгамбарларды жөн эле бизге айтып койбойт. Ошолордон үлгү алсын, алардагы болгон окуялар бизге эскертүү, ибарат, сабак болсун деп эскерген. Ошол балдарыбызды, бул Адам алейхиссаламдын окуясы, бул адамзаттын тарыхында биринчи болгон окуя. Эң узун сүрө болгон Бакара сүрөсүндө келди. Адамзаттын тарыхында эң биринчи болгон абал. Жана ошондой эле күйөөсү менен аялы биргеликте жүргөндө, жана алар жоопкерчиликти алгандыгы, жана кандай жол менен жазалангандыгы, жана алар кантип кылган каталарын мойнуна алышты, андан кийин кандай болду, ошол нерседе бизге балдарыбызга бир сабак өрнөктөр бар. Биз балдарыбызды тарбиялоодо ошол жерден алынган сабактардан 10 нерсе бар. Биринчиси, балдарыбызга багыт берүүдө, тарбиялоодо ачыктык керек. Ачык багыт, ачык, айкын болуш керек. Кадимки Аллах Таалам Адам алейхиссаламды бейишке киргизгенде ачык, айкын кабарлагандай, багыт берип көргөзгөндөй. Вакулна я Адам ускун анта ва заужукал жанна ва кула минха рагадан хайсу ши'тума ва ла тaqraба хадихи шажара. Биз айттык: "О Адам, сен жана аялың бейиште жашагыла. Каалаган нерсеңерди жегиле. Бирок бул даракка тийбегиле" дедик. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таалам ачык, айкын багыт берип, каалагандай жүргүлө, жегиле, бирок бул даракка тийбегиле деп багыт берди. Жана ошол дарактын өзүн так көргөзүп берди. Ошол дарактан жебегиле, тийбегиле деп. Бул жерде ачык багыт. Биз дагы балдарыбызга үйдө ачык, айкын мындай бир мыйзам, багыт, эреже, тартип болуш керек үйдө. Ошону балдарга алдына эскертип, айтып, ачыктап коюш керек. Бул биринчи сабак бизге, биринчи багыт. Аллах Таалам кадимки бейишке киргизгенде үйрөтүп көргөзүп койгондо, биз да балдарыбызга эмне болот, эмне болбойт, эмнеси туура, эмне туура эмес экенин көргөзүп коюш керек. Экинчиден, Аллах Таалам Адам алейхиссаламды, Хава энес экөөнү бейишке киргизгенде, каалашыңарча бул жерде жүрөргиле, каалаганыңар жегиле деп, бирок ошол учурда тыйганда мо даракты жебегиле деп, ордуна башка нерсени көргөзүп берди. Мындай тыйгандайын кайсы эмне урсат, бул болбойт дегендейин кайсы нерсе болот деген нерсени Аллах Таалам ачык, аныктап көргөзүп берди. Эс алгыла, рахат алгыла, жыргагыла бул жерде деп түрлүү түркүн боло турган нерселерди көргөзсү да тек гана буга тийбегиле деди. Ошондой эле биз дагы үйдө балдарыбызга таалим, тарбия берүүдө сөзсүз бир нерсени тыйганда болбойт дегендейин анын боло турган нерсеси кайсы экен? Буга тийбей биз кайсыларга тиели? Бул болбосо кайсылар болот? Будан тыйылсам кайсын аткарсам болот? Деген ордуна боло тургандарды ачыктап коюшубуз керек. Кадимки Аллах Таалам Адам алейхиссаламга да бейиштен боло турган нерселердин бардыгын ачыктап көргөзүп койгондой. Үчүнчүдөн, Адам алейхиссалам бейиштен ушул Аллах тыйган даракка тийип, ал жерди жеп койгондо ката кылды. Аллах Таалам Адам атабыз менен кандай сүйлөштү ката кылууда? Мына ушул жерде да бизге сабак бар. Ачууланбастан, балдарыңызды ошо ката кылганда эмоция калдырып, өзүнөн чектен чыгып кетпестен, ошол жерден сабак алыш. Аллах Таалам не деди аларга? Чакырып келип, "Ванадахума роббухума алам анхакума ан тилкума шажара". Аларды чакырып экөөн айтты: "Акул лакума инна шайтана лакума адуум мубин". Мен силерге экөөңөргө айттым эле го, шайтан деген бул ачык, айкын душман силерге деп. Ошондой эле балдарыбыз үйдө ката кылганда, дагы бир жолу ошол катанын
туура эмес экенин эскертип айтып коюу. Бул дагы тарбия. Заматта эмоция калтырып, жаман сөздөр менен айтып, аны кемсинтип, аброюна шек келтирип, балага терс таасир берет. Болгондо, ай балам айттым эле го, эскерттим эле го сага деп, мурунку эскерткен нерселерин дагы эскертип коюу. 4-дүн, ката кылган адамга кечирим суроого да мүмкүнчүлүк берүү. Аллах Таалам да аларга мүмкүнчүлүк берди. Ошол катасына кечирим суроого. Эмне дешти? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Алар айтыштеку: "О Роббибиз, биз өзүбүзгө зулум кылдык, ката кылдык, жаныбызга зулумдук кылдык. Эгер сен бизди кечирбесең, ырайым төкпөсөң, биз бактысыздардан, кыйроого учурагандардан болуп калабыз" деди. Кээ бир учурда бир адам ката кылып калса, ал адамга сүйлөй берип, аны жемелей берип, уруша берип, ал адамдын кечирим суроого дагы адам мүмкүнчүлүк бербей коет. Ошондой эле ата-энелер да балдарына. Бала да ошо ичинде булгун чыгарып кечирим сурагысы келет, бирок ата-эне катышкандыктан ага эч кандай кечирим суроого да мүмкүнчүлүк бербей ушуп салат. Бул да ката. 5-ден ал-истима лил му'тадир ва кабули i'tidaри. Ал адамдын кечиримин угуу жана кечиримин кабыл алуу. Угуу эмес, кабыл алуу, кечиримдүү болуу. Аллах Таалам өзү кечиримдүү. Адам дагы кечиримдүү болсо, бал жаза мин жинсил амал, кандай болсо ошондой көрөсүң. Бул дүйнөдө адам кечиримдүү болсо, акыретте дагы Аллах Таалам кечиримдүү болот. Балдарыңыз үйдө ката кылып, кечирим сурап келгенде, кечиримди кабыл алуу. Жакындарыңыз болобу, кечиримди кабыл алуу, жумшак болуу. Мына булар кечирим сурады. Аллах Таалам фаталакка адам мин роббихи калиматин фатаб алейх. Адам алейхиссалам Аллах Тааламдан сөздөрүн айтып кечирим сурады. Аллах Таалам тобо кылсын кабыл кылды. Тобо кылды катасына. Иннаху хуат таввабур рахим. Чындыгында Аллах Таалам тоболорду кабыл кылуучу жана мээримдүү. Мындайча айтканда катасында улантып жүрөрген жок. Башка шайтанга шылтоо болуп калган жок. Мен таза элем, шайтан гана азгырып салды деп өзүн аппак кылып, күнөөнүн баарын шайтанга эле отурган жок. Ал бул ката экенин мойнуна алды толугу менен. Анан Аллах Таалам тобосун кабыл алды, кечиримин кабыл алды. Суммаштаба роббуху фатаба алейхи ва хада. Анын тобосун кабыл кылды Аллах Таалам. Багытын берди деп атат. Жумшак болуу, кечиримин кабыл алуу жашоодо бизде адамдардан. 6-чы пайда тарбияда. Ма'рифату асбаби иртикабил хата. Ошол катага түшкөнгө эмне себептер болду, ошол менен да таанышуу. Инна шайтан хуа сабабу раиси лил хата. Бул жерде катага түшүнө негизги себеп болгон бул шайтан болду. Шайтан аларды азгырды, шахваттарын азгырды. Бул жерде силерде эбегейсиз мүлк болот, силерде өлбөс түбөлүктүү каласыңар деп шайтан азгырды аларды. Фавасваса илейхи шайтан. Кала я адам хал адуллука ала шажаратил хулд ва мулкун ла ябла. Эй адам, мен сага бул жерден бир даракты көргөзөйүнбү? Аны жесеңер түбөлүктүү каласыңар, түгөнбөс мүлктө болосуңар деди. Шайтанга баш ийип ошол жерден азгырылып кетишти. Аллахтын буйругун унутуп калышты ал жерден. Ал дарактын жеп алып, чоң катага түштү. Унутчуктуктан, шахватка ээрчигендиктен. Ошондой эле жакындар тарбиялоодо, балдар тарбия. Ошол катаны себептерин аныктап, ачыктап коюу. Эмнеден болгон? Ошол адам өзүнө эле башың жок, сен ушундай адамсың, мындайсың дебей, ошого түшүп калган себептер менен да таанышып коюу. Бул дагы пайда. 7-ден адеп. Ошол жерден адеп алуу, талим тарбия алуу. Балдарыңыз мисалы ката кылды, кантип ушуну адеп дейсиңер? Ошол да сабак бар. Ката кылган адамды Аллах Таалам бул жерде эмне деди? Кале бита минха жамиа. Баарыңар жерге түшөсүңөр деди. Аллах Таалам Адам алейхиссаламды бул нерсе кылган үчүн жерге түшүрдү. Ошондой эле ката кылганда дагы үйдөн да балдарыбызды адепке салуу, тарбияга салуу. Бул нерсе боло берет турбайбы? Эч кандай мунун артында натыйжа жок турбайбы? Айтып калып калат турбайбы дебестен, үйдөн да ошонун бир адепке сала турган жолдорду издеп чыгуу. Эскертип, айтып, түшүндүрүп, кээ бир жакшы көргөн нерселеринен тыйып, эгер мындай кыла турган болсоң, муну таям деп. 8-ден
келечекти ката кылып, адам ошонун артынан өзүн таштап салып, үмүтүн үзүп салбастан, келечек ошонун артынан наказание менен бүтүп калабы? Жок. Алдыга кандай дагы нерселер бар. Аллах Таала буларга дагы силер жерге түшөсүңөр, ал жерден шайтанга дос болбогула, Аллах Тааламга жакын болгула, ал жерден адам шайтандар болот, жиндер келип азгырат, бири-бириңерге душман болосуңар. Кимде ким шайтанга дос болбой, мага дос болсо хидаятымды ээрчийт, ал бактысыз болбойт, кайрадан бейишке кайтып келесиңер, ал жакта калып калбайсыңар жерде. Ал эми ким шайтандын жолун жолдосо кайрадан бул жака келип тозокко кирет, менин жолумду жолдосо кайрадан келип бейишиме кирет деп Аллахтан келечекти көргөзүп берди Адам алейхисалам. Ба'дукум ли ба'д аду фа имма я'тияннакум минни худа фаман таби'a худая фала ядиллу ва ла яшқа. Бири-бириңерге душман болосуңар. Силерге менин туура жолум келет. Ким туура жолумду ээрчиген болсо, ал эч убакта адашпайт, бактысыз болбойт деди. Ал эми шайтандын жолун ээрчигендер бактысыз болот деди. Ката кетирди. Үйдөн да ушул нерседе, ушул ката менен кетире турган болсо, адам кандай жол алдында акыбети турат? Эгер туура жолду кылса кандай келечекте турат? Мурунку сахабалардын жолун, табииндердин жолун, пайгамбарлардын жолун айтып берип, ал эми адашкан адамдардын жолу, бузукулукта жүргөндөр кандай жол менен өлүштү? Кандай болду? Кандай бактысыз болду булар? Аларды да ачыктап баяндап берип коюу. Жакшылыктын келечеги кандай, жаман жолдо жүрүүнүн келечеги кандай? Аллах Таалам бул Адам алейхиссаламды жерге түшүргөндө ачыктап баяндап бергендей, биз дагы балдарыбызды тарбиялоодо жакшылык менен жамандыктын жолундагы келечегин ачыктап коюу, баяндап коюу, түшүндүрүп коюу буларга. 9-дан калп жол менен, алдоо жол менен, айлакерлик жол менен алдаган нерседен адам өзүнө өрнөк сабак алуу. Себеби бул жерден Адам алейхиссаламды, Хава энебизди айлакерлик, куулук жол менен азгырды. Түбөлүк каласыңар, мүлк жерде түгөнгүс болот деп алардын акылы менен, шахваты менен ойноду. Андан кийин эмне болду? Авраттар ачылып калды. Кандай ыңгай сабалдарга түштү? Шайтан кантип алдады? Ушул нерседен адам үйрөнүү. Эмнени үйрөнөт берден? Ушу шайтандын алдоо жолдору кооздоп, ушундай жол менен азгырарын. Ушул нерседен бизге сабак алуу. Балдарыбызга да ушул нерсени түшүндүрүү. Шайтан келип ачык эле бул арак деп иширүүгө бир күнөөнүн өзүн көргөзбөйт, башкача жол менен келет. Анын жолу кооз көрүнүп адамга жага тургандай бир. Бул Адам алейхиссаламды түбөлүк өлгүс болосуң, бул жерде мүлк сеники төнгүс болот деп азгыргандай эле жашообузда да азгырууда шайтандын азгыруу. Ушундай бир акылыбызга сыйбаган башкача жол менен, айлакерлик, куулук жол менен келип азгырарын балдарыбызга мээлерине сиңирип түшүндүрүп коюу. Себеби кээде бир азгырыктар келет, ал аябай бир адамга жакшылык деп көрүнөт. Бирок анын аягы бактысыздык. Шайтандын азгырык жолу негизи ушундай деп түшүндүрүү. Ал айлакерлик, калп жол менен, кооздук жол менен келет дагы, бирок анын акыбети жаман экенин баяндап, ачыктап коюу. Себеби Адам алейхиссалам унутчак, алдагы адам, ага периштелер сажда кылса дагы шайтанга торуна түшүп, унутуп азгырылып кетти. Ошондой эле жашообузда канча балдарыңызды тарбиялап, канча сөздү айтып, жакшы жолдо жүрсө деле азгырылып кетүү коркунучу бар. Себеби ал инсан ыйманы түшүп кетет, унутуп калат, алсырап кетет. Ошондой болсо дагы шайтандын кылык жоруктары менен тааныштырып, түшүндүрүп койсоңуз, альхамдулилля, пайдасын берет жашообузда. Ошонун акыбетин карайт. Башы кооз болуп көрүнгөн менен анын аягы кандай болуп бүтөрүн мына шайтандын ушундай айлакерлик, куулук жолдорунан таанышып билгендейин түшүнүп калат. Акыркысы 10-су. Ушул нерседен, тажрыйбадан сабак алуу. Көп эмне сабак алабыз? Бул жерден адамдын жаны, напсиси, шахаватка, өзүнө жага турган нерселерге ооп кетет экен. Адам табиятында ал чынчыл болсо дагы, жакшы адам болсо дагы, ишенген, Аллахка иман келтирген адам болсо дагы, ал унутчак, анын напсиси бар, калоосу бар, алсыз, өзүнө зулум кылып алат, жакшылыкты унутуп калат. Кадимкиде айткандай, "Кол роббана долемна анфусана", о Раббибиз биздин өзүбүзгө зулум кылдык. Адам унутуп калат, алсырап кетет, азгырылып кетет. Ушул нерсени билүү. Аллах Таалам бейишти эскертти да, бул силерге душман, бейиштен силерди чыгарып салбасын, ошонун артынан силер бактысыз болуп калбагыла. Ушул нерседен бизге
сабак алуу. Балдарыбызды мындай жазалаганда, аларга чара көргөндө түшүндүрбөстөн, айтпастан, эреже койбостон, ачыктап бербестен эле туруп урушуп, болбойт экени сабак алдык. Кечирим сураса, кечиримин кабыл алуу, ачууланып сөзүбүзгө ээ болбой, аларды катуу жол менен сүйлөшүү, аларды талим тарбия бергенде таанышмандуулук менен, адеп ахлак менен туура жолду көргөзүп берүү. Эгер ушундай жолду биз колдонгон болсок, алхамдулилля, балдарыбызды тарбиялоодо жакшы бир жолдор. Аллах таалам бул нерсени жөн эле айткан жок. Бул окуяны Адам алейхиссалам менен болгон. Бул нерседе бизге өрнөк сабактар бар. Адамдын табияты менен тааныштык. Бир айттым, сага мээңе жетпейби, болду деген мен бүтпөйт. Адам эскертүүгө муктаж, дайыма жакшылыкты угууга муктаж, көмөккө муктаж. Адам ошосу менен адам алсыз, кайдыгеликке түшөт, ооруйт, алсырайт. Анан балдарыңызды чоңойтууда, аларды тарбиялоодо бул нерселерди кезиктиресиз. Катаны көрөсүз, аларды тарбиялайсыз, адепке саласыз, урушасыз, тарбиялайсыз. Бүт ушул 10 эрежени дагы эсиңизге тутуп, ушуну практика жүзүндө балдарыңызга мамиле кылсаңыз, алхамдулилля, пайдасын берет. Вассалаллаху таала аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.